күн тартибин бекитип койсок. Бул мыйзам демилгечи өзүбүз. Айбек Тураталиевич. Биздин кесиптешибиз берген сунушту сиз терс таасирин тийгенди айтыпсыз, Нурбек Көңүлбекович. Жанагы биринчи машыктыруучу деген бар да, биз киргизгенбиз да. Биринчи машыктыруучуну бул жерде жашын көрсөтүп коюптур да, 3-6 6-10 жашка чейинки жердегилер деп. Эми балким кээ бир таланты барлар үйүндө өзүнчө жүрүп, балким 15-16 жаштан спортко чыныгы киргизеттир. Ошол убакытта бирөө биринчи машыктыруучу болуп калаттыр. Кандай болот? Айбек Тураталиевич, бу жерге андай эме кирбейт мыйзамгачы. Андай кирбейт. Биринчи машыктыруучу деле кирет, а жерде андай жок. Ал жашы берилбейт да, канча. Сунуш бериптир, значит, ал сунушту четке кагабыз. Четке кагабыз да, ал сунушту. Жок, Айбек Тураталиевич, бул экспертиза бөлүгүн берген корутундусу боюнча анда 15-20 жаштагы дагы машыктыруучулар бар. Ошо биздин спортчуларды өстүргөн. Алардан да биз каралбай калат экенбиз да. Ошондуктан бир эле ушул немени сунушту машыктыруучу болуп эле кирет. Ал Мыйзам ошондой эле. четке кагуу боюнча эме сөз болгон. Эми бул жанагы жаштар спорт маданият министрлигине карайт да бул спорт. Бул азырынакы эчтеке жок болсо, ошол дарыгерлер менен камсыздоо, ошол биздин спортсмендерибиздин ден соолугуна кам көрүү сиздердин компетенцияга киреби министрликтин спорт маданият жаштар министрлиги? Саламатсыздар. Департамент дене тарбия жана спорт департаментинин директорунун орун басары болом. Негизги күндө ошо бүгүнкү күндө негизги бир оорчундуу маселелердин бири да ошо биз спортивный медициначы. Себеп дегенде жана айтып өткөндөй атайын спорт багытында врачтар жокко эсе да, жалгыз гана азыр Алишева Бактыгүл Насыровна деген бар. Ошол киши спорт жагын бүт тейлеп карап жүрөт. Анан жанагындай мамлекеттик деңгээлде бир реабилитациялоо же ушундай бир медициналык центр болбогондуктан биз азыркы күндө тендер аркылуу фармакология, ошондой эле медициналык кызмат услугаларын тендер аркылуу алып жүрөбүз да. А негизи ушу мамлекеттин деңгээлинде бир медициналык борбор болсо, мамлекеттин заказын аткарганга да жакшы болмок да, ошо берип, заказ берип, ошо спортивный врачтар биздин курама команданы жалпысынан карап беришсе дейбиз да. Себеп дегенде жалгыз бир врач үлгүрбөйт экен эч жака. Анан азыркы биздин борбор ошо поликлиника строителейде жайгашкан, тилекке каршы врачтардын дагы маянасы өтө аз да. Ошон үчүн жакшы врачтар токтобойт көп. Самат Садыкович, азырын айтып кеттиңиз. Ошондой сиздин азыркы айткан сөздөрүңүз боюнча өзүңүздөрдүн иш пландарда же бир өкмөттүк деңгээлде маселени көтөрдүңүздөрбү, бир кайрылдыңыздарбы? Азыр даярдап атабыз. Биз сунуштап аткан долбоор азыр ушу дайындалып атат. Мамлекеттик ишкана кылсак деген болуп атат да. Себеп дегенде азыр медицина тармагы мындай өтө прибыльный да. Аны ушу мамлекеттик ишкана кылсак, алар спортсмендерибизди курама команданы карап бүткөндөн кийин бош убактысында населенияга деле ушундай услуга оказывать эте берсе деген ниетибиз болуп атат да. Медицина тармагы прибыльный дедиңиз. Эмнеси менен прибыльный? Частный поликлиникалар, жанагы реабилитационный центрлар иштеп атышпайбы азырчы көбүнчөсү? Ошолор мындай өсүп атат да. Анан азыркы күндө биз деле ошондой частный клиникалар менен тендер аркылуу иштешип атабыз да. Рыночный баа менен беребиз аларга, анан алар ошо фармакология жанагындай медициналык кызматтарды көрсөтүп келет да бизге. Тилек Абдыганиевич, эмнеге биздин мамлекеттик чоң илтейген саламаттык сактоо министрлиги турса, булар жеке медцентрлер менен иштешет? Эмне деген? Азыркы күндө же эмне акчабыз же спорт комитетинде көп акча частный медцентрлер менен договор түзгөн. Же силер менен эмне чогуу иштешпейсиздерби, Асан мырза? биз мындай азыркы күндө могул Проспект Мира Токтогула көчөсүнүн кетишинде поликлиника строителей спортивный медицина деп аталат. Бирок ал жердин кылган услугасы бул азыркы күндүн талабына бир аз жооп бербей, ошонун негизинде булар жеке клиникаларга кетип атышат, ал жердеги керектүү шаймандардын жетишсиздигинен. Бул багытта биз мындай көп кайрылуулар болду. Өзүм деле жеке спортсмен досторум бар. Ошолордун баардыгынын көйгөйлөрүн эске алып, азыркы күндө ошол биздин спортивный медицинанын өнүктүрүүгө азыркы күндө иш алып барып атабыз, Айбек Тураталиевич. Урматтуу Асан мырза, бизде кайсы маселе көтөрүлөсүн, бул эле маселе эмес.
баары мына бүгүн жасап атабыз деп, как будто биздин мамлекет бүгүн түптөлүп, ошол министрлик бүгүн түптөлүп, ушул маселе бүгүн пайда болгондой жооп берүүлөр болуп атат да. Мына кылып атабыз, эми жазып атабыз, эми эмне анда буга чейин бул министрликтер спорт тармагы такыр эле каралбай келген экен да. Туурабы? Мына биз депутат болуп келгенге 1 жыл болду. Бир дагы ушундай көйгөй боюнча, маселе боюнча бул депутаттар өздөрү ушул мыйзамды көтөрүп чыккычакты бир кайрылуу болгон жок. Мына урматтуу спорт комитетинин төрага орун басары. Качан биз маселени койгондо эле эми баштап атабыз деп, анда жүрө берели андай баштап атабыз деп коюп. Мына сиз азыр Тилек Абдыганиевич бир дагы врач жок дедиңиз, аякта спорт маданият министринин орун басары айтып атат. Бир врачыбыз бар, эчтекеге жетишпей атат деп. Барбы жокпу өзү негизи мындай тактап койгулачы. Бирөөңөр жок дедиңер, бирөөңөр бар дедиңер. Мен туура эмес айтып алдым окшойт. Бир врач бар. Поликлиника строителей, спортивный медицина деген жерде бир врач бар. Ошол жерде бир бөлүм бар, бирок толук кандуу биздин Кыргызстандын спортсмендерине жетиштүү эме бергенге, услуга бергенге ал жерде бир аз врачтардын эмеси жетишпейт. Саны анан тиги оборудованиялар жетишпейт калыбына келтирүү боюнча. Бирок азыркы күндө бир дагы спортсмен медициналык кароосуз калган жок, Айбек Тураталиевич. Азыркы күндө иш-чара уюштурулган жерге сөзсүз биздин тележардамунасы турат. Договордун негизинде кат берилет алдын ала. Ошол жерге биздин врачтар барып, бүт медициналык камсызды тейлеп келет азыркы күндө. Менин ушума караганда, ал жерден ошол бир врач отурган жерден өзүнчө монополия болуп калган. Себеби ал жерге келген бүт медициналык жанакы дарылар, алардын ден соолугу жана башка көптөгөн көйгөйдүн баары өтө көп экен. Себеби мына баары эле арты барып такалып туруп, силердин алдында мынтип реформа кылайын эмес, ошол жеке кызыкчылыктарды өстүрөйүн дегендин артынан ушундай болот. Жеке. Ал жерде сиз айтып атасыз, жетишпейт экен, договор менен барат экен. Договор менен айттыңар жакта азыр частный биз медцентрлер менен, значит, договор түзөткөзүңөр да частный менен. Неге мен ошону сурап атам? Эмне себептен силер менен сиз азыр айтып атасыз, бизде шарт жок деп. Бул деген Тилек Абдыганиевич, сиз министрдин орун басары катары бизди жеке клиникалар басып кетти дегенден уялыш керек. Биз алардын алдында алсыз болуп калдык министрлик дегенден уялыш керек. Сиз азыр ошол сөздү айттыңыз, бизде шарт жок, аларда кеңири деп. Ал шартты ким түзөт? Ким түзөт ал шартты? Эмне башка же билим берүү министри келип түзүп береби? Бул шарттын баары силердин милдетиңер. Бул көйгөйдү айтылып электе көтөрүлүш керек. Биз качан кайсыл жерде пожар чыкса, ошону эптеп өчүргүчөктү кичине ызылдап коюп атабыз, өчкөндөн кийин дальше ошол боюнча калып атат. Канча убакыттын ичинде бүт биздин ушул спортсмендерибизди толук кандуу медициналык жардам көрсөтүүнү колго аласыңар? Убактысын айтып койгулачы бир стенограмма үчүн. Буюрса 1 жылдын ичинде бул жумушту жолго салабыз. Рахмат. Массалык маалымат каражаттарында айтылат, вакцина сатып алат экен деген. Ошол канчалык деңгээлде туура? Туура вопрос койду Жылзесенбековна. Чын эле ошондой сүйлөшүүлөр барбы Минздравда кайра вакцина сатып алабыз деген? Же жокпу? Азыркы учурда жок, Айбек Тураталиевич. Менин маалымат боюнча жок. Эми Бөбүжан Камчыбековна орун басар бар, ушу вакцина боюнча. Мен ошону бир тактап туруп, кагаз түрүндө же сиздерге комитеттен кийин кирип жооп берип кетейин. Анан хорошо, ошо кагаз түрүндө бергенде бул суроону тактап койсоңуздар, азыр сиз айтып кеттиңиз да, именно Pfizer боюнча талап көп болуп атат деп. Кимден талап көп болуп атат? Кайсыл жеке адамдарданбы, же ошол эле сиз айткандай батыш өлкөлөрү Америкага барыш үчүн сөзсүз Pfizer алыш керек бекен? Андан башка вакциналар өтпөйбү? Азыр силердин ар бир берген жооңуздарга биздин элибиз маани берип угуп отурат да. Эртең кайра суроо жаралат. Мен Европага барып калсам, башка вакциналар өтпөй калат экен. Мен муну албаймын деген чыгат. Азыр вакцинаны кандай кыйынчылыктар менен алганды жакшы билесиз өзүңүз. Элдерге канчалаган медицина кызматкерлери үймө үй кирип жүрүп, түшүндүрүү иштерин айтып жүрүп, араңдан
вакцинациясы өткөрдү. Азыр мынтип жоопторду бергенде абайлап берсеңиздер. Азыр сиз айттыңыз, именно Батыш менен Америкага талап көп болуп атат деп. Же алар өзгөчө только ушул Pfizer'ди алсаңар беребиз деп атабы. Кандай? Кагаз түрүндө эле жооп берейинчи, Айбек Тураталиевич, уруксат болсо. Сиз азыр айтып кеттиңиз, коюлган эмес деп. Ошол эле мезгилде Элмир Рахович айтты, 2003-жылга чейин күрөөдө турган экен деп. Ошол күрөөдө турган мезгилде кандай келишимдер болгон экен, кимдер кол койгон экен, ким тарабынан ошондо келишимге барган экен? Маалымат берип коюңчу. Айбек Тураталиевич, бул маселе көтөрүлгөнү кабарыңыздар бар. Учурунда 97-жылдын 5-мартында Кыргыз улуттук мамлекеттик университети, ошол мезгилде КГНУ деп аталган, окумуштуулар кеңешинин токтому чыккан атайын улуттук университеттин интергоспиталь медициналык борборун түзүү жөнүндө. Анан ал борбордун уюштуруучулары болуп 2 киши чыккан, ошол мезгилдеги ректор, анан интергоспиталь борборунун директору Исманкулов Алмазбек. Уставдык фонддогу үлүшү көздү микрохирургиясы 51%, университеттики 49% болгон. Директор болуп Исманкулов дайындалган. Анан ошол мезгилде бул медициналык борборго университеттин ооруканасын жакшыртуу максатында деп 8 миллион 500 миң АКШ доллары өлчөмүндө кредит алынган. Техникалык кредит деп алынып, анан техникалык кредит деп алынып келингенден соң 1999-жылдын 8 ноябрында бул госпиталдын уюштуруучуларынын катарынан улуттук университет чыгып кеткен. Университет чыккандан кийин өкмөттүн тескемеси чыккан. Өкмөттүн тескемесине ылайык бул техникалык кредит эмес, коммерциялык кредит болуп өзгөрүлүп, ал коммерциялык кредитти кайтаруучу тарап ошол интергоспиталь медициналык борбору деп эсептелсин деген чечим кабыл алынган. Ошодон бери бул маселеде коммерциялык кредитти кайтаруу маселеси аябагандай чоң көйгөй болуп келип атат. Мына Элмир Зарахович айтты, бүгүн генералдык прокуратурадагы бул ишти кароого катышып атат. Жыйынтыгы бака чыга элек. Расул Азбекович, мынага сиз азыр айтып кеттиңиз, мен сизге толугураак маалымат окуп берип коеюн. Мына сиз айткандай эле, мына Кыргыз улуттук университети ошо 97-жылдан баштап келишимдерди түзүп келип, акырында мына аталган токтомдо дейт, акыркы токтомдо КУНун медициналык борбору КУ интерхоспиталь ЖШКсы карызды жабуу боюнча негизги жоопкер болуп санала тургандыгы белгиленген. Бирок өзгөчө белгилей кетүүчү нерсе, контрактта жана кредит алуу келишимине кошумча макулдашууга Кыргыз мамлекеттик улуттук университети тарабынан кол коюлган дейт. Бул колду башка адам коюп атат. Ал сиз айтып аткан адам, мен дагы окуп коеюн. Ошондой эле Кореянын коммерциялык арбитраждык палатасынын арбитраждык чечимине КУНун ректору жоопкер катары катышкан. Бул арбитраждык чечим расмий юрисдикцияга жана жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнүн сотторунда сыналышы же аткарылышы мүмкүн дейт. Ошентип, арбитраждык сотто жоопкер катары ректордун өкүлү Чакеевдин катышуусунда, Ачы Какеевдин катышуусунда КУНун өкүлү деп табылган. Арбитраждык соттун чечими боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин өкүлү болгон жоопкер доогерге 2005-жылдын 29-июнуна карата 8,558 миллион АКШ долларын төлөп берүүгө милдеттүү деп эсептелген. Соттун чечими турат. Сиз айтып атасыз, бул жерде наркы жак жоопкерчиликтүү болгон өзү төлөйт дегендей. Соттун 2005-жылкы Бул Корей арбитраждык сотунун чечими жөнүндө айтып атасызбы? Кошумчалап кетсек, Корея Республикасынын элчилигинин 2021-жылдын 27 августунда Кыргыз улуттук университетине медициналык жабдууларды жеткирүү үчүн пайыздар менен карыздын негизги эсеби жөнүндө расмий нотасы бар. Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигине
Madison Co. Ltd. Кореялык компаниясы тарабынан 2021 жылдын 25 августуна карата 29,166 миллион төлөп берүү, анын ичинде 11,397 миллион негизги карыз, 5,325 миллион доллар пайыз жана 14,443 миллион доллар кеч төлөм пайыздары көрсөтүлгөн дейт. Мына сиздерди милдеттендирип атат. Министерствону ушуну төлөп берсин деп. Бул иш боюнча соттолуучу Жүсүп Баласагын атындагы ку эсептелгенине байланыштуу толук жанактуу болду маалымат үчүн ошону сизге кайрылайлы. Мына ушул азыр бизге бул Саламаттык сактоо министрлигинин бизге берген жообу. Себеби биз аларга дагы жөнөткөнбүз. Кандай себепте, кандай келишимде бул Исмакулов кууну коюп алынган деп. Бул ал министрликтин жообу. Ошондуктан сизге дагы ушул боюнча мына сиз баяндаманы толугураак кылып келсеңиз жакшы болмок. 4 сөз менен жок дебестен. Бунун баарыны ал өкүлчүлүктөн изилдеп, таап чыгып туруп, анан берип атат да жоопту. Же сиздерде мындай маалымат жокпу? Бул жерде 7-пунктунда Кыргыз Улуттук университетинин имараттары жөнүндө деген суроо коюлгандыктан биз ошого жооп бергенге аракет жасадык да. Эгерде Madison Co. Ltd. менен болгон талаш маселе жөнүндө болсо, мүмкүн биз башкачараак маалымат бермекпиз. Расул Оразбекович, бул сөздүн баары ошол КНын имараты тууралуу башталган. Сиздерге биз тапшырма бергенбиз. Кыргыз Улуттук университетинин бул жерде каралган меме. Кайсыл шартта, кандай шартта, кантип күрөөгө коюлуп калган деген маалыматты толук беришиңиздер керек. Сиз азыр айтып атасыз бизге болсо биз минтпекпиз деп. Ошону айтып атам сизге азыр. Ошон үчүн сөзмө-сөз убакыт кетсе да окуп бердим. Ушунун чын төгүнүнү официалдуу түрдө бизге кагаз жүзүндө берип, ошону бергенде, эгер бүгүнкү маалыматыңыз толук болбосо айтыңыз. Кайрадан биз толук маалыматты алып угайлы. Сиз азыр айттыңыз, коюлган жок, коюлган эмес деп тана белгиледиңиз да. Бирок мына 2000 жылга чейин ал күрөөдө турган экен, коюлуп турган экен. Ал жөнүндө да айтканыңыз жок. Эмне бул жерде бири-бирибизден жашырган менен чыгат да бар. Биз чыныгы маалыматты, так маалыматты угайлы деп атай чакырдык да. Үмүткан Нургазина, азыр туура айтып кеттиңиз, ошол жана келишимди так аткарбай жана туура эмес берилгендигине. Негизи сиз ушул мыйзамды көзөмөлдөөчү органдын өкүлү катары, эгер мамлекеттин өзүнө керектүү болгон имараттар, бирок жеке кызыкчылык үчүн кээ бир жеке колдорго берилгени канчалык негизде мыйзамдуу? Эгер ошол эле мына оорукана боюнча азыр кылмыш изи козголду деп атасыз, бизде качантан бери ушул көйгөй бар. Имарат жетишпейт. Андай берилген жерлер бүгүнкү күндө башка жерде дагы бар. Бул боюнча сиздин жеке мына мыйзамдын көзөмөлдөгөн орган катары кандай карайсыз? Негизи эгер үстүртөн алсак, бизде баш прокуратура органдары тарабынан мындай мыйзам бузушка жол бербеш үчүн ар дайым текшерүү аракеттери жүргүзүлүп келет. Бул жерде ушул келишим боюнча мен жана өзүм сөзүмдө айттым, жогорку кеңештин дагы токтомдору чыккан экен да, ижарага берилгенге болбойт, ижара келишими бузулсун. Мындан сырткары сотко да арыз менен берилген экен, арыз менен берилип, ал доо арыздар канагаттандырып, ижарага берилгенге мүмкүн эмес деген ошол жокко чыгаруу жөнүндө чечимди чыгарса, ага карабастан жана муниципалитет менен кайрадан ижарага берилип келген экен да, ошонун кесепетинде биз дагы кошумча текшерүү жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен ушул 93 миллион аныкталды. Жок, бул эле эмес. Мындан башка дагы азыр бар да, бүгүнкү күндө бул имараттан башка дагы ушул мамлекеттик медициналык мекемеге караган имараттар жеке менчикке арендага берилген фактылар бар. Ошол боюнча барбы сиздерде? Азырынча толук так маалымат жок, но бирок бул тараптан биз сөзсүз түрдө текшерүүлөрдү улантабыз. Мына сиз азыр өзүңүз жакшы айтып кеттиңиз да, биз ошолор боюнча текшеребиз, биз иштерди алып барабыз деп. Бирок сиз мынакей айтып атасыз, пока маалымат жок деп. Эгер ошондой иштер алып барылса, мына бүгүн бизде өтө көп көйгөй күндө айтылат. Больницага барсаң орун жок, жаңы имараттар курулбай турат деп. Бирок бүгүнкү күндө да ошол больницанын имараты жеке менчикке берилген, арендага берилген фактылар бар, биз билебиз, сиздер билбесеңиздер. Алар кандай болот? Алардын келечеги кандай болот? Аларга бир мындай тартипке чакырасыздарбы же дагы кайра сиз айткандай
жергиликтүү бийлик менен жылда узартып жүрө береби контрактты? Эми бул жерде мындай жакта сөзсүз түрдө биз тартипке чакырабыз. Эми просто бул жерде көпчүлүк учурларда сиз жанагы өзүңүз белгилеп кетпедиңиз, ижарага берилген келишимдер бар да, ал келишимдердин баардык шарттарында эгерде келишим шарттары аткарылбай калса, макул болбой калса, сот тарабынан чечилет гана деп ушундай нормалар айтылып калган да. Мен сизге түшүнүктүүрөөк болсун айтайын. Өзүбүзгө жетишпей турса, мамлекетке ошону ижарага бергени мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Ушуну кыскалап айтканчы. Эми өзүбүзгө жетишпей турганда ошол именно ошол орган именно бизге өзү чечип пландаштырыш керек да. Мындан сырткары ал эми канчалык деңгээлде жана ижара акысы туура алынганбы, баасы туура аныкталганбы, эгерде өзүлөрүнүн керектүү ушундай кыянаттык менен болгон болсо, анда мыйзамсыз деп эсептелинет. Жок, азыр экөөбүз бири-бирибизди же түшүнбөй атабыз, же түшүнүп туруп тартышып атабыз да. Сиз айтып атасыз, аны ошол жетекчи өзү аныкташ керек деп. Жетекчи, значит, сиз билесиз. Же бизде мамлекетте жетиштүү медициналык имараттар. Сиз жаран катары айтыңызчы. Эми ал ар бир мен айтып атпайм, биз эми Жок, ошону айттыңыз, мына кечип коюңуз. Сиз бул жерде мен мисалы үчүн айтыш үчүн биз ошол конкретный объекттин конкретный текшеришибиз керек. Ошонун жыйынтыгы менен гана өзүн чечим айта алабыз. Мен айтайын дегеним эми сизгечи жанакы туура. Эгер ошол сиз өзү чечиш керек деп атасыз, а бирок бизде жетишпегенин, объектилер жок экенин баарыбыз эле билип турабыз. Сиз деле, мен деле, бүт баарыбыз, жалпы элибиз деле. А бирок ошондой келишимге барган жетекчилер жоопкерчиликке тартылабы деп атам. Бар деп атам, мен сизге ошону айтып атам. Ошондой берип койгон фактылар бар. Жеке менчикте, азырга чейин алынбай турган жеке менчикте иштеп аткан бар. А бирок ошону ага карабастан жергиликтүү бийлик келишим менен берип жатат. Аны эгер ошонго көз жумуп койгон жетекчилерди сиздер жоопкерчиликке тарта аласыздарбы? Тартабыз, сөзсүз түрдө тартабыз. Рахмат. Рахмат, Айбек Турталиевич. Урматтуу депутаттар, башка суроолор жокпу? Чечим болсо сиздердин астыңыздарда. Же окуп коембу стенограмма боюнча? Барбы чечим? Анда ошо урматтуу депутаттар, анда социалдык саясат боюнча комитеттин чечимин добушка коем. Добуш берип коюңуздар. Ким макул? Баары макул, каршы жок. Рахмат. Чакырылгандар кете берсеңиздер болот. Кайсы? Расул Абазбекович, сиз бизге, биздин комитетке толук маалыматты да берип коюңуздар. Айбек Турталиевич айткан сунушу боюнча, ошону дагы биз күтөбүз сиздерден. Урматтуу Динер, туура негизинен биз баары саял затын сыйлайбыз. Бизде конституциябызда жазылган, бүт баары мына жогорку кеңештерде эле мына партиялык системалар менен ошо 30% жанагы ченем менен мына сиздер биз менен чогуу депутат болуп отурасыздар. Анан бул жерде эми бул баягы конституциялык мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөй турган биздин атайы биздин ошол комитет бар да, конституциялык комитет. Бул конституциялык мыйзам эмес? Жок, негизинен айтып атам, мына бул жерде сиз жазып атасыз, на государственном уровне могут участвовать и принять решения на государственном уровне. Сиз чем на уровне комитета по социальной политике Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики предлагает создать рабочую группу по контролю, исполнению законодательства деп. Эми биз аны контролдой турган ошону айтып атам, өзүнүн атайы комитет бар деп. Жок, бул юристтер барбы бизде? Юристтер айткылачы. Юристтер менен азыр эме кылышайлы, такташайлы. Сизге сөз. Динер Акалбеков, урматтуу депутаттар. Албетте регламентке ылайык ар бир комитеттин өзүнүн укугу бар, жанагындай жумуш топтор түзүү. Бирок деген норма бар, ар бир комитет өзүнүн карамагында турган маселе боюнча түзүү. Анан мен бул жерде бир сунуш кылып кетет элем. Сиз катта жазыптыр да, бул жерде мындай так жалбаптуу бир мыйзамды так көрсөтүп. Да, көрсөтүлбөдү. По контролю исполнения законодательства, часть соблюдения равных условий прав, это вот этот наш закон. Динашмонда кечиресиз, просто законодательство деген сөз болуп калыптыр көп да. Кайсы мыйзамдар экенин мындай билесиз да. Так анан
Регламентке ылайык ошондой эле Кыргыз Республикасынын жоорукеш таамдык контроль милдеттерин жүзөгө ашуунун тартиби жөнүндө ал жерде тартип жазылган. Ал жерде мыйзамдарды контролдоо деп турат да. Ошого мен сунуштайт элем, бир мыйзамды конкрет жазсаңыз, ошондон бирге Азыр эле биз айтып коелу для протокола. Это закон об обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин. Для протокола это можно написать. Ошо менен бирге ошол азыркы айткан мыйзамдын 4-беренчине ылайык контролдук жүзөөнү ашыруу боюнча Это мониторинг. Рабочая группа по регламенту проводит мониторинг. Да. Пландагы комитеттин чечими бекитилет. Ошондо айтып кетти. Анан кийин дагы бир сунуштум бар эле. Мы представим этот план. Бул жерде азыр бирөө каршы чыгып, же буну колдобойбуз, же гендердик теңдүүлүк болбосун деген эч ким жок. Азыр мынакей силердин деп кайра айтканыңарга биз деле мынакей энебиз бар. Энени сыйлайбыз. Айрыкча мен энени ошончолук сыйлайм. Анткени менин кесибим да ошого байланыштуу. 17 жыл ошол жерде иштегем. И 10 жашымдан баштап мен энем жоңойткон. Менчелик мындай билген адам болбосо керек эненин түйшүгүнө. Баарыбыз эле мынакей ошол боюнча биз мыйзамдуу жагын айттык. Сиздердин азыркы айткан сөздөр боюнча биз колдобой же каршы чыгып аткандай маанинде кээ бирки сөздөр кошулуп кетти. Биз ошону айтып атабыз. Биз мына Элвира Жыргалбековна эң туура айтты. Бизде мыйзамдар бар деди. Мыйзамдар кабыл алынган деди. Ошолор иштебей жатат деди. Мен башында ошого айттым. Эгер ошондой мыйзамдар иштебесе, бизде атайын комитет бар. Ошол мыйзамдардын иштебесин көзөмөлдөө. Ошол комитетке караса, ошол жак ушундай сиздер айткан сунуштарды мына текшерсе ошол мыйзамдардын аткаруусун деген гана оюмду айттым. Ошол более эффективдүү боло беле деп. Биз жөн эле бул жерден түзүп алып мына бизде азыркы мына качантан берки түзүлгөн мына өзүңүздөр жакшы билесиздер урматтуу кесиптештер. Кээ бирки комиссиялар түзүлгөн боюнча жыйынтыгы жок узарып кетип атат. Раз ушул эң көйгөйлүү маселе, бүгүнкү күндө туура маселени көтөрүп атасыздар. Бирок ошонун жыйынтыгы болуш керек. Биз жыйынтыгы болуш үчүн ошол тиешелүү комитет караса кандай болот деген гана мен башымда юристке тактап алыш үчүн мен юрист айтсын деген сөздү бердим. Бул жерде же бирөөнү колдобойбуз деген сөз жок.